Рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан күндөнгө берилип жаткан вирустун таркашы, жаңы учурлардын табылышы жана андан каза болгондор жана жабыркагандар тууралуу маалыматтарды, сандарды көрүп жатасыздар. Бул туурасында өзүңүздөр деле массалык маалымат каражаттарынан, башка ушул булактардан алып окуп турасыздар. Мындан 5 күн мурда 1,5 миллион адам вирусту жуктуруп алды деп дүйнө жүзү боюнча айтылган болсо, мына бүгүнкү күнгө анын саны 1 миллиондон ашты. Тагыраак айтсак, 1,362,934 адам болуп атат. Bunun içinden 76.367 adam bugünkü günde uşul orudan gaza oludat. Bir cumanın içinde bunun sanı 3 esege ösüdat. Ulam жаңы өлкөлөр чыгып, улам жаңы континенттерге көчүп, оорунун жугуштуу географиясы абдан тез таркап жатат. Эң коркунучтуу кабар катары буга чейин Италиядан, Испаниядан же болбосо Европа мамлекеттеринен алынган маалыматтар айтылып жүргөн болсо, акыркы кабарлар боюнча эң жаман кабар катары сандар Америкадан келип атат. Bir сутканын ичинде Amerika Koşma Ştatında 1736 adam kaza oldu. Tündük Amerika ve Tüştük Amerika bir sutkanın içinde 31.000 adam viruska jukturu olganı kattalıdı. Ösü tempi Avrupa'ya karaganda 700 uçurga köptük oldu bu Amerika kontinentinde. Alem Latin Amerikasında bir cumanın içinde oğurganların sanı 2,5 esege ösüdü. Bunun var emniden çıkıdı. Bunun vardığı buga чейин айтылып жүргөндөй вирус бизге келбейт, мен оорубайм деген сыяктуу адамдардын, элдердин пенделик түшүнүктөн улам ошого татыктуу мамиле кылбагандыгынын эсебинен чыгып атат. Караңыздар, азыркы абал мына кандай урчуп баратканын. Технологиясы өнүккөн бай мамлекеттер дагы өздөрүнүн жанарын сактап калуу боюнча кандай гана ар кандай мындай жаңы буга чейинки билинбеген тоскоолдуктарга туушар болуп атат. Ошонун ичинде биздин мамлекетте дагы ошондой иштерди жүргүзүп жатабыз. Оорунун бат ылдамдыкта таркашынын дагы бир себеби өзүңүздөр угуп жаткандай карантинди сактабагандар. Канчалык дүйнө жүзүндө дээрлик көп мамлекеттерде ушундай маселе жаралып атат. Карантинди сактап, медицина кызматкерлеринин айткан кеңештердин бардыгын жакшы угуп ошону сактап келген мамлекеттерде бул ооруну жеңүү бир топ башка мамлекеттер кандай жеңил болуп атат. Алып айтсак, мына билесиздер, Кытайда, Түштүк Кореяда ушундай ооруну жеңүү боюнча бир топ жакшы жетишкендиктер жетишилди. Ооруну тез тарашына дагы бир себепкер болуп аткандар булар курьерлер шаарларда жүргөн, таксисттер, айдоочулар биринчи вирус таркатуучулар болуп атат. Бул дүйнө жүзүндөгү статистика. Биздин өлкөдө да бул вирустун негизги таркатуучулары болуп калышы ыктымал деген божомолду айтсак болот. Ошондуктан баарыңыздар, урматтуу мекендештер, дагы бир рет үйдө гана отуруп, медицина кызматкерлеринин айткан кеңештерин толук кандуу аткарууга чакырабыз. Биз жардам беребиз деген жарандардын баардыгына ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Президентибиз дагы бул боюнча өзүнүн расмий түрдө ыраазычылыгын билдирди. Учурда башкалардын тапшырыктарын аткарган, мамлекеттин кылып жатканын жактырбай же ошол жумуштардан кыйкым таап, улам бир жаңы ар кандай чагымчыл жана козуткан сөздөрдүн башын кыртытып чыгарып жаткан дагы жарандарыбыз болуп атат. Булар боюнча массалык маалымат каражаттарынан угуп жатасыздар. Bizde атайын кызматтар иштерин жүргүзүп, тиешелүү мыйзам негизинде чараларды көрүп атат. Дагы бир рет расмий түрдө айтып кетсек, маалыматтарды жалаң эле расмий маалыматтарга ишенип, ошолорду уксаңыздар. Урматтуу мекендештер, өлкөнүн бардык бийлик органдары, анын ичинде президентибиз баш болуп, өкмөт, жогорку кеңеш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары абалды оңдоо же болбосо жайылып жаткан коронавирус оорусуна каршы туруу аракеттерин көрүп жатабыз. 20 мартта премьер-министрдин буйругу менен коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө үчүн
ыкчам чара көрүү максатында оперативдик штаб түзүлгөн. Анын курамына Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринен тышкары мамлекеттик органдардын жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтардагы айрым укуктуу өкүлдөрү кирген. 8 апрелге карата бизде коронавирус менен ооруган 270 учур катталды. Баса белгилеп кетчү сөз, улам жаңы чыккан учурлардын көпчүлүгү обсервацияда жаткандардын арасынан чыгып жатат. Алып айта турган болсок, бүгүнкү күнгө эртең мененки маалыматка республика боюнча 270 адам катталса, анын 23-ü бүгүнкү күндө оорудан кайра айрылды деп, же болбосо ошол оорусунан айыгып больницалардан чыкты деп официалдуу маалымат берилет. Каза болгондордун саны тилекке каршы бүгүнкү күндө 4 болуп атат. 243 биздин жараныбыз бүгүнкү күндө ошол ооруканаларда дарылануу сунуулантып жатышат. Вирусту учурда 1136 адам обсервацияда жатат. Демек биздин мамлекет баардык органдарга жана алар менен контакт болгондорду очулантып кармап турууга жетишип жатабыз десек болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, башында биз ошол бир нече категорияга бөлүп контакт болгондорду, анан ошол вирустун келишине вирусту сырттан алып келгендерди изоляция кылуу боюнча жумуштарды жүргүзүлдү. Мына бүгүнкү күндө азыр айтылгандай эле 1136 адам обсервацияда. Акыркы күндөрү мына бүгүнкү күнү 42 адам коронавирус оорусу менен ооруп атат деп жаңы табылса, кече күнү билесиздер 69 адам табылган болсо, ошолордун баардыгы дээрлик баардыгы ошол буга чейинки бизге белгилүү болуп обсервацияда же болбосо үй карантининде жаткан биздин жарандарыбыз болуп атат. Вирусту жайылтпоо жагынан бүт аракеттерди көрүү учурунда жүргүзүлүүгө аракеттик болуп жатат. Алып айтсак, тыштан кирген авиа каттамдардын баары токтотулду. Чет мамлекеттерден келип жаткан өзүбүздүн жарандар карантинге алынып, обсервацияларга жаткырылды. Коомдук тамактануучу, эс алуучу жайлардын баары жакшы билесиздер жабылды. Кийим саткан дүкөндөр, азык түлүк эмес товарларды саткан соода түйүндөрү, базарлардын иштери токтотулду. Социалдык жактан алып айта турган болсок, бүгүнкү күндө улгайган адамдарды очулантып жумушка чыгарбоо жагы да каралды. Мугалимдер толугу менен айлык маянларын сактоо менен өргүүгө чыгарылды. Учурда окуу процесси дистанттык негизде улантуу үчүн активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин басымдуу бөлүгү дистанттык режимде иштөөгө жөнөтүлдү. Аз камсыз болгон социалдык аярлуу катмарга жардам берүү максатында республика боюнча мамлекеттик материалдык резервдер агенттик тарабынан 5000 тонна un берүү чечими кабыл алынды. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата 55747 үй бүлөгө азык түлүктөн продуктовый набор деп коет, жардам берилди. Дагы кошумча жардамдарды бөлүү чечимдери бүгүнкү күндө каралып жатат. Учурда таркатуу иштери жүрүп жатат. Мүмкүн болушунча ар бир ар бир жардам өзүнүн ээсин таап жатат деп ойлойбуз. Мына цифрадан байкап жатсаңыздар керек, абдан көп 55747 үй бүлөгө бир жуманын ичинде таратып берүү, бул бир топ чоң жумушту талап кылган жумуш болуп эсептелинет. Ошондуктан бизге кээ бир келген маалыматтарга байланыштуу, кээ бирөөнө бүгүн таркатылбай калса же бүгүн жардам берилбей калса, мен биздин жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Сабыр кыла туруңуздар. Биз сөзсүз түрдө ар бир муктаж болгон жаранга жардамдарды жеткирүүнү аягына чыгарабыз, сөзсүз түрдө жардам берилет. Жалпы элге коммуналдык кызматтардын баары 3 айга өчүрбөө жагын каралды. Эч кандай туумдар же болбосо пенялар кошулбайт. 3 айга чейин бир да коммуналдык кызматы төлөбөй коюпсуң же болбосо башка бир маселелер менен өчүрүлүү маселеси болбойт. Ишкерлер үчүн салыктык отчетторду тапшыруу 1-жылга чейин узартылды. Салыкты төлөө эмес, салыктын даже отчетторун тапшыруу маселеси 1-жылга чейин узартылып атат. Салыктык төлөмдөр боюнча мөөнөттөр жылдырылды.
проценттер жана финансылык айыптар кошулбай турган болду. Өкмөт муктаж болгон жарандарыбыздын эч кимдин көңүлүнүн сыртында калбастыгын дагы бир ирет билдирет. Ошондой эле мамлекеттик бюджеттин корголгон беренелери боюнча социалдык төлөмдөрдүн баары өз убагында төлөнүп берилип жатат. Мындан кийин дагы өз убагында төлөнүп берилерине мен сиздерди ишендирип кетемин. Мындан башка бизнеске, кредит алгандарга жана башка төлөмдүк жоопкерчилиги бар бардык жарандарга маселеси сөзсүз түрдө каралат. Кыска убакыттын ичинде бунун баарын чечип, бүгүн эле жарыялай коюш чындап эле убакытты талап кылып атат. Бул сөзсүз түрдө көңүлдүн төрүндө атайын экономикалык блок өкмөттүкү. Ушул тарапта күнү түнү тынбай иштерди жүргүзүп жатат. Кээ бир маселелер боюнча биз сиздерге кабарлап атабыз. Кээ бир маселелер үстүндө бүгүнкү күнгө чейин иштер жүргүзүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде ар кандай расчеттор жүргүзүш керек, эсептерди жасаш керек. Ошондуктан биздин экономисттер, финансисттер ушул максатта өзүнүн иштерин жүргүзүп жатышат. Мындан тышкары жардамдар берилип жатат. Бул элибиздин чогулган акча каражаттары, бизнесмендер ушул бүгүнкү коронавирус оорусуна каршы турууга өз ыктыяры менен жардам берем деген биздин активдүү жарандар жана сырттан келген башка жардамдар болуп жатат мамлекетке. Алып айтсак, учурда өлкөдө 2 атайын счет ачылган. Биринчиси калктын аярлуу катмарын камсыз кылуу максатында көрсөтүлүп жаткан жардамдарды координациялоо үчүн Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында счет ачылды. Ага акчалай каражат түрүндө 6.484.000 акча бүгүнкү күнгө келип түштү. Буга чейин социалдык камсыздоо министри өзү дагы маалыматында айтып кеткен. Жакшы билесиздер, анын бир бөлүгүн элдерге жардам иретинде таратуу максатында иштерди жүргүзүп жатышат. Бир бөлүгү бүгүнкү күндө ошол атайын эсепте сакталууда. Бул иштер мындан ары дагы жылдырылмакчы. Экинчи ачылган счет бул коронавирус менен күрөшүү максатында финанс министрлигинин алдында атайын депозиттик счет ачылган. Депозиттик счет көптөгөн биздин ошол жарандарыбыз, активдүү бизнесмендерибиздин кайрылуусунун негизинде ачылды. Бул ошо элибиздин суранычы менен бул атайын депозиттик счетто бүгүнкү күндө 103 миллион сом акча келип түштү. Бул толугу менен медициналык максатка жумшалмакчы. Ошондой чечим болгон. Бул 2 счетту тейлөө үчүн атайын комиссиялар түзүлгөн. Мисалы үчүн мына 103 миллион же болбосо финанс министринин астындагы счетту тейлөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, анын курамына жооптуу мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин 3 депутаты жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү киришти. Бүгүнкү күндө комиссия иштеп жатат. Комиссиянын 30 марттагы чечими менен коронавируска каршы күрөшүүгө тартылган жалпысына медицина кызматкерлеринин март айындагы айлыктарына кошумча төлөм үчүн 38 миллион 500 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Азыр мына ошол март айындагы иштеген медициналык кызматкерлерге өзүнүн негизги айлык маянасынан сырткары кошумча акча каражатын төлөп берүү боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Бул апрель айында дагы каралмакчы. Апрель айына дагы бүгүн азыр ошонун эсебин чыгаруу иштерин жүргүзүп жатышат. Буга финанс министрлиги даяр. Качан ошол саламаттык сактоо министрлигинен заявкасы келип түшкөн күндөн баштап алар төлөмдөрдү жүргүзүп беришет. Бул жагынан эч кандай маселе болбойт. Ошондуктан мен медицина кызматкерлеринен суранып кетет элем. Биздин маалымат боюнча бүгүнкү күндө ошол март айындагы акыркы 10 күндө же болбосо 21 марттан баштап өзгөчө кырдаал киргизилгенден баштап иштеп баштаган медицина кызматкерлерине кээ бир райондорго бүгүнкү күндө жеткирүү маселеси аягына чейин чечилгенин биз да угуп жатабыз. Бул сөзсүз түрдө биздин контролдо. Мына 2-3 күндөн бери буну мен күн сайын саламаттык сактоо министрлигинен атайын штабтын отурумунда сурап, тактап, кайсы районго жетпей атса ошол жака жеткирүү маселесин тездетүү боюнча тапшырмаларды берип жатабыз. Бул биздин көңүлдүн төрүндө болот. Бул биздин ушул сөзсүз түрдө ар бир
медициналык кызматкер ушул коронавируска каршы иштерге катышкан ушундай төлөмдөрдү алышын биз камсыз кылып беребиз. Өзүңүздөр билгендей, акыркы мезгилде тилекке каршы медицина кызматкерлеринин арасында дагы коронавирус учурлары катталып атат. Бул ошол тилекке каршы убагында ошол иштеп жатканда кээ бир талаптарды так аткарбай алганына байланыштуу, же болбосо ушуга каршы жеткиликтүү шарттар түзүлбөй калганына байланыштуу болуп жатса керек деген ой бар. Бирок кээ бир медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол коронавирус оорусун кызмат абалында эмес, же кызматында иштеп турганда эмес, сырттан жуктуруп алган убактары дагы такталып атат. Мисалы үчүн мына бүгүн массалык маалымат каражаттарына социалдык сеттерге чыгып атат. Ош шаарындагы Ош шаардык ооруканасынын инфекция бөлүмчөсүндөгү кызматкерлер баардыгы коронавирус менен ооруп калып, ошондуктан ошол отделениясы, инфекция отделениясы жабылып жатыптыр деген. Бул маалымат такталбай калган маалымат чыгып атканын мен сиздерге айтып кетким келет. Себеби дегенде ошол инфекция бөлүмүндө иштеген бир врач өзүнүн кошунасын умрага барып, сырттан келген кошунасынын элди чакырган чайына катышып ошол жерде отуруп, кошунасынын үйүндө жуктуруп алганы такталып атат. Ошондон кийин анализ чыкканга чейин өзү да байкабай жүрүп, келип жумушта жүрүп, ошо жумуштагы өзүнүн коллегаларына жуктуруп алганы боюнча саламаттык сактоо министри бүгүн бизге маалымат берип атат. Ошол инфекция отделениянын баардыгы ооруган эмес. Ал жерде 11 кызматкер бар, 11 кызматкер. Кээ бирөөнү бүгүн алдын ала текшерүүгө жаткырып атышат. Инфекциялык ошо бөлүмчөнүн имаратынын баардыгын дезинфекция кылууга 2 күнгө жаап жатышат. 2 күндөн кийин кайра ал инфекциялык бөлүм өзүнүн штаттык режимдеги бүгүнкү кырдаалга жараша жумушун улай бермекчи. Ал эми бүгүнкү күндө алып айтсак, ошол жалпы ооруга чалдыккан медицина кызматкерлеринин саны 32 адамга жетти. 32 адамга жетти. Өзгөчө кырдаалдар маалында өздөрүнүн кесиптик милдеттерин аткарып жатып, ооруга чалдыккан дарыгерлерге жана медицина мекемелеринин кызматкерлерине атайын азыр өкмөттөн документ даярдалып жатат. Ошол ооруга чалдыккан медицина кызматкерлерине дагы компенсация катарында төлөмдөрдү чечип берүү максатында иштер жүргүзүлүп жатат. Мен азыр суммасын айтпай эле коеюн, бирок документ чыккан күндөн баштап бул Кудай буюрса ишке кирет. Эгерде кайсы бир биздин медицина кызматкерибиз ушундай ооруга чалдыгып калса, тиешелүү компенсациясын алат. Андан сырткары экинчи дагы бир маселе, өзгөчө кырдаал маалында, же болбосо өздөрүнүн ошол иш үстүндө иштеп жатып, өзгөчө кырдаалда, өзгөчө абал маалында ооруга чалдыгып, ушул вирус, коронавирус оорусун жуктуруп, ошонун негизинде каза болуп калган медицина кызматкерлери болсо дагы, буларга дагы атайын өлчөмдөгү компенсация каралып жатат. Бул дагы 2 компенсация тең бүгүн эртең толук кандуу документи чыгып ишке кирет. Мен ойлойм, мындай учур болбой эле койсун, аз болсо дагы аз болсун, бирок ушундай чечимдерди кабыл алып, бүгүнкү күндө өкмөт аз да болсо ошол биздин медицина кызматкерлерине шарт түзүү максатында иштеп жатат. Медицина кызматкерлерин жеке коргоочу шаймандар менен, же болбосо костюмдар менен жабдуу маселеси боюнча бүгүнкү күндө биздин мамлекетте маселе жок. Гуманитардык жардам катары, андан сырткары сатып алуу жолу менен бүгүнкү күндө маскадан баштап ошол бир жолу кие турган, же болбосо көп жолу кие турган костюмдар, атайын очкилер, башка шаймандардын баардыгы толук кандуу жетиштүү. Көпчүлүк райондорго бүгүнкү күндө жетпей жатат деген маалыматтар таралып жатат. Ал боюнча областтагы өкмөттүн өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерине, райондун акимдерине толук кандуу жеткирүү максатында иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө ошону жеткирип, дайындоо боюнча, же болбосо камсыз кылуу боюнча иштерди
жүргүзүп жатышат. Андан сырткары биздеги дары дармек же болбосо анализ чыгаруу тесттердин запасы боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө ПЦР тестин же болбосо негизги биздин жанагы туура диагнозду коюп бере турган анализди чыгаруучу тесттин запасы бүгүнкү күндө 9000ден ашык биздин мамлекетте. Башында билесиздер, бир нече күндөрү ушул тесттин дүйнө жүзүндө өзү негизги тартыш болгондугуна байланыштуу каатчылык болгон. Бүгүнкү күндө толук кандуу иш жүргүзүүгө шарт түзүлдү. Бүгүндө биздин лабораториядагылар 1000ге чейин ПЦР тесттерди чыгарууга мүмкүнчүлүк шарттар түзүлдү. Азыр ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары жалпы болуп бизде буга чейин экспресс тесттин запасы 76.000 бар болчу. Азыр 54.000 тегерегиндеги экспресс тесттин запасы бизде Кыргызстанда бар. Кийинки маселе биздин жарандарыбыздын көйгөйлүү маселелеринин бири болуп көп ушундай суроолор келип аткан маселе бул транспорт багытындагы иштер. Буга чейин мен сиздерге бул боюнча айтып кеткенмин. 25 мартта өзгөчө абал киргизгенден тартып аймактар аралык маршруттук авто ташууларга чектөө киргизилген. Ал эми медицина кызматкерлерин жана азык түлүк ташууларга чектөө такыр коюлган жок. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай суроо талаптар массалык маалымат каражатына ар бир чыккан сайын айтканыбызга карабастан ушундай суроолор келип жатат. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн, азык түлүк ташыган, медициналык дары дармектерди ташыган жана ошол бүгүнкү күндөгү күнүмдүк турмушка керектелүүчү эң керек деген товарларды ташыган биздин компаниялардын ишине эч кандай чектөө жок. Болгону алардын кызматкерлерине чектөө бар. Бул өзгөчө абал киргизилген жерлерде, ал эми башка жерлерде эч кандай чектөө жок. Жүк ташуучу унааларга такыр чектөө жок. Жүк ташуучу унаалар биздин республиканын аймагында эч кандай бир тоскоолдукка учурабаштан жүрүш керек. Бул боюнча дагы бир топ маселелер жаралып жатат деп аймактардан ушундай кабарлар келип жатат. Кээ бир түшүнбөстүктөн улам же тактоо иштерин жүргүзүү иретинде гана ошол коюлган посттордо токтошу мүмкүн, бирок баягы өткөрбөй коюу, токтотуп коюу деген маселе эч жерде бүгүнкү күндө болбош керек. Андан сырткары темир жол аркылуу жүк ташууга дагы эч кандай чек жок, чектөө жок. Штаттык режимде бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Бул жерде 17 марттан тарта жарандарды темир жол менен ташуу убактылуу токтотулган. Жарандарды да темир жол менен ташууга болбойт, ал эми жүктөрдү ташый берсе болот. Авиация тармагында дагы 20 марттан баштап бардык эл аралык регулярдуу авиа каттамдарга чектөө киргизилди. Бирок авиа каттам аркылуу жүктөрдү ташый берсе болот. Биздин республиканын ичинде дагы авиа каттамдардын бардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу чектөөгө алынган. Чет өлкөдөн Кыргызстанга келебиз деген жарандарыбыздын бардыгын чартердик рейстер менен алып келүүдөбүз. Өзүңүздөр буга чейин дагы биз айткандай кабарыңыздар болуш керек. 29 мартта 40 жолу биз Москва шаарынан 401 жараныбызды Кыргызстанга алып келдик. Мигранттар боюнча айта кетсек, расмий түрдө айтып коеюн, Кыргызстан мүмкүн болушунча тышта жүргөн жарандарыбызды алып келүүгө аракеттерин жасап жатат. Жалпысынан 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин чартердик рейстер аркылуу сырттан 5000дей, же болбосо так айтканда 4769 биздин жараныбызды алып келдик. Бул 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин 18 күндүн ичинде. Калган мамлекеттер өздөрүнүн аба мекендиктерин жаап койгон, жакшы билесиздер, мына кошуна мамлекеттер, алыскы, жакынкы эл аралык каттамдардын баары толук токтоп атат. Ал мамлекеттердин биздеги жарандарын алып кетүү маселелерин коюп жатат. Биз дагы алар өзүнүн жарандарын алып кетүүсүн уюштурууга жардам берип атабыз. Ошондой эле сырттагы биздин жарандарыбызды алып келүүгө биз дагы биздин өкүлчүлүктөр, элчиликтер, консулдар тарабынан ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз сырттагы жарандарыбыз боюнча кабарыбыз бар. Алардын кээ бир жерлердеги сандары дагы бар. Мисалы үчүн Туркияда, Дубайда, Россияда биздин жарандарыбызды бүгүнкү күндө келебиз дегендери бар. Ал боюнча ошол тиешелүү элчиликтер иштерин жүргүзүп жатышат.
бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, баардык мамлекеттер бүгүнкү күндө сырттагы жарандарын ошол кайсы мамлекетте болсо чыкпай ошол жерде мына коронавирустун активдүү фазасы өтүп кеткенге чейин күтүп кеңештерин берип жатат. Биз деле ошондой кеңештерди бергибиз келет, бирок кайсы бир жараныбыз келебиз дей турган болсо, биз аларды алып келүүгө сөзсүз түрдө иш аракеттерди жүргүзөбүз. Андан кийинки маселе чет элдик жардамдар боюнча. Чет элдик жардамдар боюнча ушуга чейин биздин мамлекеттик колдоо иретинде бир нече мамлекеттерден жардамдар болду жана болуп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Атап кетсем, бул негизги өнөктөштөрүбүз Россиядан, боордош элдер Өзбекстан, Казакстан, Туркиядан, коңшубуз Кытай өкмөтүнөн, андан башка эл аралык уюмдардан USAID, Сорос фондусу, ПРООН сыяктуу эл аралык уюмдар, Швейцария, Япония, Корея мамлекеттеринен, Кувейт мамлекетинен, Кувейттин кайрымдуулук фондорунан жана Бириккен Араб Эмираттарынан жардамдар келип жатат. Же болбосо мына ошол жардамдар келүү боюнча биздин кабарларыбыз болуп, азыркы мезгилде иштер жүргүзүлүп жатат. Финансылык институттардан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айта кете турган болсок, бул эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Германиянын GIZ уюму, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү реформа жана реконструкция банкы, Ислам өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык институттар менен дагы финансылык бизде бүгүнкү күндө активдүү түрдө иш жүргүзүлүп жатат. Ал эми кээ бир массалык маалымат каражаттарына биздин өлкөбүз кайырчы болуп калды деген сөздөр айтылып жатат. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндөгү мына 200дөн ашык дүйнөдөгү өлкөлөрдө коронавирус тарап, бардык мамлекеттер бүгүнкү күндө ошондой эл аралык институттардын жардамдарына муктаж болуп, ошону алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Мен сиздерге айта кетчү нерсе, мына бүгүнкү күндө эл аралык валюта фондунан 80ге жакын өлкө шашылыш финансылык жардамдарды алды. Айтсам, бул Иран $5 миллиард сурап жатат. Дүйнөлүк банк болсо Монголия $27 миллион тез жардам кызматкерлерин окутууга жардам берип жатат. Андан башка Дүйнөлүк банк Индияга $1 миллиард лабораториялардын кубаттуулугун кеңейтүүгө бөлдү. Эфиопияга $82 миллион, Тажикстанга $11 миллион, Европа комиссиясы Грецияга €2 миллиард, Польшага €22 миллиард, Португалияга €13 миллиард финансылык жардамдарды көрсөтүп жатат. Ошондой эле биздин дагы мамлекет ушул дүйнөлүк коомдун мүчөсү катары ушундай финансылык институттардан жардам алууну уюштурганыбыз туура деп эсептейбиз. Кийинки маселе, көпчүлүк биздин элибиздин бүгүнкү күндө суроосун туудуруп жаткан бул жазгы талаа жумуштары. Жазгы талаа жумуштары, мен сиздерге айта кетчү нерсе, эч кандай маселе жок. Бүгүнкү күндө бардык республиканын аймактарында жүргүзүлүүдө. Кайсы бир өзгөчө абал киргизилген, Сузак районуна окшогон, Ноокат районуна окшогон жерлерде бир аз кечигүү же болбосо кыйынчылыктар пайда болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги тарабынан жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик тарабынан шарттарды түзүп, өз убагында ошону уюштурууга бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат толуккандуу. Айта кетсем, анын ичинде ирригация маселесин чечүү, урук маселелерин чечүү, дизелдик отунду, минералдык жер семирткичтерди сатууну уюштуруу маселелери дагы толуккандуу жүргүзүлүүдө. Айтчу нерсе, жазгы талаа иштерине бүгүнкү күндө 40,6 миң тонна дизелдик отун талап кылынса, бүгүнкү күндө биздин республикада 32,4 миң тонна же болбосо 80% бүгүнкү күндө камсыз болду. Дизелдик отундун литринин орточо баасы 43,15 сомду түздү. Ал эми минералдык жер семирткич ташып келүү боюнча же болбосо минералдык жер семирткичтер менен элибизди камсыз кылуу маселеси дагы бүгүнкү күндө талаптагыдай. Бүгүнкү күндө минералдык жер семирткичтерди ташып келүүчү ассоциациялар жана фирмалар менен жолугушуу өткөрүлүп, минералдык жер семирткичтерди январдан баштап май айына чейин ташып келүү графиги макулдашылган.
Айыл чарба министрлиги менен жер семчикчилери ташып келүү жеткирүүчүлөр ассоциациясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 65,3 миң тонна минералдык жер семчикчилер биздин республикада бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизге где-то бир 200 миң тоннага жакын ушундай жер семчикчилер пайдаланылат, талап кылынат. Ар жылы ар кандай түшүмгө байланыштуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына талаптагы жер семчикчилер менен камсыз кылуу иштери үзгүлтүккө учурабай жүргүзүлөт деген бизде ой бар, максат бар. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Айыл чарба техникаларынын даярдыгы бүгүнкү күндө 91,5% түзөт. Андан сырткары машина трактордук парктарды жаңылоо максатында быйыл 250 дана айыл чарба техникалары элге берилмекчи. Анын ичинен 80 данасы бүгүнкү күндө берилип, бардыгы болуп биздин республикада 90 МТС машина трактордук парктары станциялары уюштурулуп, анын ичинде дагы 10 машина трактордук станцияны быйылкы жылы уюштурмакчыбыз. Айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндөгү кырдаал эч кандай айыл чарба тармагына жазгы талаа жумуштарын эч кандай бир тоскоолдук түзбөш керек. Анын үстүндө штабтын да атайын чечимдери бар, өкмөттүн чечимдери бар, тиешелүү мамлекеттик органдар ошол боюнча иш жүргүзүп жатат. Өзгөчө абал киргизген жерлердеги коменданттарга, атайын кызматтарга, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине бардыгына тиешелүү тапшырмалар берилген. Айыл чарба жумушунда жүргөндөргө, жазгы талаа жумушун жүргүзгөндөргө эч кандай тоскоолдук болбош керек. Эч кандай ал жерде бир документ суроо, справка суроо, же болбосо пропуска суроо деген маселе турбаш керек. Айыл чарба жазгы талаа жумуштары өз учурунда тиешелүү деңгээлде жүргүзүлүш үчүн мамлекет тарабынан шарттардын баары түзүлгөн. Тилекке каршы кээ бир жерлерде ошого окшогон маселелер пайда болуп жатканын биз да угуп жатабыз. Бирок андай маселе чыга турган болсо, биз сөзсүз түрдө ага каршы иштерди жүргүзүп, шарттарды түзүү, анан тиешелүү ошол жерлерде иштерди жүргүзбөгөн же болбосо тескери жумуштарды жүргүзүп жаткан кызматкерлерге чара колдонуу иштери сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Ошондуктан дагы бир жолу кайталап коюучу нерсе, эч кандай тоскоолдук маселеси жаралбаш керек, жаралбайт дагы. Бул биздин өлкөбүздүн президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин талабы, өкмөттүн талабы, биздин да талабыбыз ошондой. Ошонун үстүнөн ошол ишти аткаруу боюнча бүгүн атайын түзүлгөн штабта күн сайын өзүнчө бир маселе катары ошол жазгы талаа жумуштары талкууланып каралып жатат. Ал эми айыл чарба техникаларын тетиктери менен камсыздоо маселеси дагы эч кандай маселе жаралбаш керек. Билебиз, мына өзгөчө абал түзүлгөн шаарларда тетиктерди сатуучу базарлар, магазиндер толук кандуу иштебей жатат. Бирок шаардын сыртында, мисалы үчүн Бишкектеги базардын ордуна Сокулукка, башка ошол райондордо, Токмокто уюштуруп жатабыз. Ошол жерлерден тетиктерди мына Чүй областындагы биздин айыл чарба кызматындагылар айыл чарба техникасынын тетиктерин сатып алууга шарт түзүлөт, ошол жерден алышат. Бүгүнкү күндө Чүй областында өкмөттүн өкүлү ошол жумуштардын үстүнөн иштеп жатат. Ушундай эле маселелер Ош шаарында, Ош областында, Жалал Абад областында дагы тапшырмалар берилген. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп жатышат. Кийинки маселе ветеринардык тармактарда да ушундай эле маселе. Билесиздер, бул жерде жыл сайын жүргүзүүчү профилактикалык жумуштар бар, эпизоотияга каршы иш-чаралар, буга атайын акча каражаттары бөлүнүп, пландалган жумуштар толук кандуу жүргүзүлүүгө шарттар түзүлгөн. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында 32 чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пункттары бар. Сырттан келген техникаларды, чек арадан кирген жарандарды бүгүнкү күндө дезинфекция жүргүзүү маселелери толук кандуу жүргүзүлүүдө. Алып айта турган болсок, 27 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 37.324 автоунаасы дезинфекциядан өткөрүлүп, 77.460 кол жүктөрү атайын ушул дезинфекция иштери жүргүзүлүп, текшерүүдөн өткөрүлдү. Андан сырткары бардык мамлекеттик органдарды коронавируска каршы иш-чарага катышып жүргүзүп жаткан
мамлекеттик органдарды финансылык жана башка муктаждыктарын камсыздоо максатында иштер толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Буга чейин айтып кеткендей эле атайын эпидемиологиялык фондко өкмөттөн 30 миллион акча бөлүнүп берилген. Азыркы мезгилде дагы кошумча акча каражатын бөлүп берүү максатында иштер жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдарга каршы туруу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгач 104 миллион акча каражаты бөлүнүп берилсе, кийинчерээк бул эсептеги акчанын суммасы 300 миллионго чейин көбөйтүлүп берилди. Экономикалык блоктогу жүрүп жаткан иштер боюнча сиздерге вице-премьер-министр Асрандиев Эркин Шамшидинович тез байма-бай чыгып айтып берип атат. Мен ойлойм, ал боюнча маалыматыңыздар бар деп. Негизден ар тараптуу бардык жактагы жумуштарды бүгүнкү эртеңкиге же болбосо кийинкиге калтырбай чечүүгө муктаж болгон жумуштардын бардыгын өкмөт өз убагында чечүүгө аракеттерин жүргүзүп жатат. Тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, иштерин алып барылууда. Кыскача айта кетчү маселелер ушундай. Эгерде суроолор болсо жооп берели. Анан дагы бир кошумча маселе айтып коеюн. Бул бүгүнкү күндөгү карантинге байланыштуу мамлекеттик органдардын көпчүлүгү мына жана айткандай дистанттык жумушта жүргүзүүгө үйлөрүнө жиберилген. Ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча комендатуралар иштеп жатат. Ал эми өзүңүздөр билгендей калкты бири-биринен оолактандыруу максатында иштерди жүргүзүү үчүн калкты көп чогулчу жерлердеги пункттардын тейлөө кызматтардын иштерин токтотконбуз. Алып айта турган болсок, бул цондор, унаа каражаттарын каттоо кызматтары, мамлекеттик каттоо кызматынын карамагындагы почта кызматтары, архивдик кызматтар бүгүнкү күндө иштебей турушат. Айта кетчү нерсе, почта кызматы бир гана ошол жана биздин пенсия пособияларды таратуу маселеси боюнча гана иштейт. Калган кызмат көрсөтүүлөр убактылуу бүгүнкү күндө токтотулуп турат. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз бул маселелерди түшүнүү менен кабыл алат деп, негизги бүгүнкү болуп аткан вирустун алдын алуу же болбосо ошонун жайылып кетүүсүн токтотуунун бирден бир негизги мындай иш чарасы катары биз бири-бирибизден оолак болуп, медициналык кызматкерлердин, атайын адистердин айткан кеңештерин толук кандуу аткаруу болуп эсептелет. Ошондуктан дагы бир ирет айта кетчү нерсе, жасалып жаткан жумуштардын бардыгы ушул биздин республикада коронавирус оорусунун жайылып кетүүсүндө бөгөт коюу максатында жүрүлүп жатат. Бул иштерди түшүнүп атабыз. Көпчүлүк элдерге ыңгайсыздыкты жаратып жатат. Бул дагы убактылуу нерсе. Ошондуктан түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Рахмат.